10 bölüm. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Фараонго кир, аларга өзүмдүн ушул кереметтеримди көрсөтүш үчүн Мисирде эмне кылганымды ал жерде көрсөткөн кереметтерим жөнүндө уулуңа, уулуңдун уулуна айтып беришиң үчүн, менин Теңир экенимди билишиңер үчүн мен фараондун жана анын кулдарынын жүрөгүн катуулантып койдум. Муса менен Аарон фараонго келип мындай деп айтышты: Еврейлердин Кудай Теңири мындай дейт: качанкыга чейин сен мага моюн сунбайсың? Менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен менин элимди кое бербесең, анда эртең мен сенин жериңе чегиртке каптатам. Алар жер бетин көрүнгүс кылып, жериңе тумандай каптайт да, мөндүрдөн калгандын баарын жеп, таладагы бактарактардын баарын курутат. Сенин үйүңө, кулдарыңдын үйлөрүнө жана бардык мисирликтердин үйлөрүнө толот. Мындайды сенин ата-бабаларың да, ата-бабаларыңдын ата-бабалары да жер бетинде жашагандан бери көргөн эмес. Муса бурулуп фараондон чыгып кетти. Ошондо фараондун кулдары: бул бизди качанка чейин кыйнайт? Бул элди кое бер, алар өздөрүнүн Кудай Теңирине ибадат кылышсын. Мисирдин кыйрап бара жатканын дагы эле көрбөй турасыңбы дешти. Анан Муса менен Ааронду фараонго кайралып келишти. Ошондо фараон аларга: баргыла, өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге ибадат кыла бергиле. Бирок кимиңер барасыңар деди. Муса мындай деди: биз жаш балдарыбыз, кары-картаңдарыбыз, уул кыздарыбыз менен, майда жана бодо малыбыз менен барабыз, анткени Теңирге арнап майрам өткөрөбүз. Фараон аларга: эгерде мен силерди балдарыңар менен кошо кое берсем эле, анда Теңир силер менен болсун. Көрдүңөрбү, силердин ниетиңер жаман. Болбойт. Теңириңерге эркектериңер гана ибадат кылышсын, анткени силер ошону сурангансыңар деди. Анан аларды фараондон кууп чыгышты. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: колуңду Мисир жерине сун. Мисир жерин чегиртке каптап, жердеги өсүмдүк чөптүн баарын, мөндүрдөн аман калгандын баарын жесин. Муса таягын Мисир жерине сунду. Ошондо Теңир бул жерге чыгыштан шамал жиберди. Ал шамал бир күн бир түн болду. Чыгыштан соккон шамал эртең менен чегиртке каптатты. Чегиртке бүт Мисир жерин каптады. Алар өтө көп болгондуктан бүт Мисир аймагын басып калды. Буга чейин мынчалык көп чегиртке болгон эмес, мындан кийин да болбойт. Чегиртке бүт жер бетин каптап калгандыктан жер көрүнбөй калды. Чегирткелер жерде болгон өсүмдүктөрдү, мөндүрдөн аман калган дарактарды, алардын мөмөлөрүн бүт жеп коюшту. Мисир жериндеги бактарактардан, таладагы өсүмдүктөрдөн эч нерсе калган жок. Ошондо фараон Муса менен Ааронду шашлыш чакыртып мындай деди: мен силердин Кудай Теңириңердин алдында, силердин алдыңарда күнөө кылдым. Эми менин күнөөмдү дагы бир жолу кечиргиле да, өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге сыйынгыла. Ал менден бул өлүмдү кайт кылсын. Муса фараондон чыгып Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир батыштан чыгышка карай катуу шамал соктурду. Ал шамал чегирткелерди Кызыл деңизге сүрүп таштады. Мисир жеринде бир да чегиртке калган жок. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарын кое бербей койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: колуңду асманга сун, ошондо Мисир жерине көзгө саяса көрүнгүс караңгылык чөт. Муса колун асманга сунду. Ошондо бүткүл Мисир жеринде 3 күн бою көзгө саяса көрүнгүс караңгылык болуп турду. Бири-бирин көрбөй 3 күн бою эч ким ордунан жылган жок. Исраил уулдарынын үйлөрүндө болсо жарык болуп турду. Ошондо фараон Мусаны чакыртып мындай деди: баргыла, Теңириңерге ибадат кыла бергиле, бирок майда жана бодо малыңарды калтыргыла, балдарыңар болсо силер менен бара беришсин. Бирок Муса мындай деди: Кудай Теңирибизге курмандык чалышыбыз үчүн бизге курмандыктарды да, бүтүндөй өрттөлчү курмандыктарды да беришиң керек. Малыбызды ала барабыз, бир да туяк калбайт, анткени биз Кудай Теңирибизге чала турган курмандыктарды алардын арасынан алабыз. Бирок биз ал жерге жетмейинче курмандыкка эмнени чаларыбызды билбейбиз. Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал элди кое бергиси келген жок. Фараон Мусага: жогол менден, менин алдыма кайра келгенден сак бол, анткени менин жүзүмдү көргөн күнү өлөсүң деди. Муса ага: сен айткандай болот, мындан ары жүзүңдү көрбөйм деди. 11 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: мен фараонду жана мисирликтерди дагы бир жолу жазалайм. Ошондон кийин гана ал силерди бул жерден кое берет. Кое бергенде да силерди бул жерден шашлыш кууп чыгат. Элиңе айтып кой, ар бир эркек, ар бир аял өз кошунасынан алтын күмүш буюм сурап алсын. Теңир өз элине мисирликтердин көз алдында ырайым кылды. Муса да Мисир жеринде фараон кулдарынын алдында, элдин алдында эң улуу адам болду. Муса фараонго мындай деди: Теңир мындай дейт: түн ортосунда мен Мисир жерин аралап өтөм. Ошондо Мисир жериндеги тун балдардын баары, тактысында отурган фараондун тун баласынан баштап, жаргылчак тартып отурган күңдүн тун баласына чейин өлөт. Малдын биринчи төлүнүн баары кырылат. Ошондо бүткүл Мисир жери боздо бийлайт. Мындай ый мурунда болгон эмес, кийин да болбойт. Ал эми Исраил уулдарына, алардын адамдарына да, малына да эч ким тийбейт. Ошондуктан Теңир мисирликтер менен исраилдыктардын ортосуна кандай айырма койгонун көрөсүңөр.
Senin kuldarыңдын baары menин aldıma gelip жүгүнүp, жетектеп жүргөн элиң менен кошо чыгып кет дешет. Мен ошондон кийин гана чыгып кетем деди. Анан Муса фараондон каардан чыгып кетти. Теңир Мусага мындай деди: Мисир жеринде кереметтеримди көрсөтө беришим үчүн фараон силерди укпай койду. Муса менен Аарон ушул кереметтердин баарын фараондун алдында көрсөтүштү. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарын өз жеринен кое берген жок. 12 бөлүм. Теңир Мисир жеринде Муса менен Ааронга мындай деди: Ушул ай силер үчүн айлардын башталышы болсун. Ушул ай жыл ичиндеги айлардын биринчиси болсун. Исраил жамаатына мындай дегиле: Ушул айдын 10-чу күнү ар ким өз үй бүлөсүнө бирден козу камдасын. Ар бир түтүн бирден козу даярдасын. Эгерде үй бүлөдөгү кишинин саны аз болуп, бир козуну жеп түгөтө албай турган болсо, анда ал үй бүлө өзүнө жакын жашаган коңшусунун үй бүлөсү менен бирге кишинин санына жараша камдасын. Бир козуну канча киши жеп түгөтө алса, ошончо киши чогуу жесин. Ал кемчилиги жок 1 жылдык эркек мал болушу керек. Аны койдун же эчкинин арасынан тандап алгыла. Силер аны ошол айдын 14-үнө чейин сактап тургула. Аны Исраилдин бүт жамааты кечкирери менен сойсун. Этин жей турган үйдүн эшигинин 2 кашегин, эшиктин маңдайчасын анын каны менен сүртүшсүн. Этин отко кактап бышырып, ачыткысыз нам менен, ачуу чөптөр менен ошол түнү жеп бүтүрүшсүн. Этти чала бышырып же сууга бышырып жебегиле. Баш шыйрагын, ичеги каарынын калтырбай отко кактап бышырып жегиле. Анын этин эртең мененкиге калтырбагыла. Эртең мененкиге калганын өртөп жибергиле. Аны белиңерди курчап, бут кийимңерди кийип, таяңарды колуңарга алып шашлыш түрдө жегиле. Бул Теңирдин пасахы. Мен дал ошол түнү Мисир жерин аралап, Мисир жериндеги адамдан тартып малга чейин бардык төл башларын жок кылам. Мисирдин бардык кудайларына сот жүргүзөм. Мен Теңирмин. Силер отурган үйлөрдөгү ошол кан силердин белгиңер болот. Канды көрүп силерден кыя өтүп кетем. Мисир жерин кыйратып жатканымда силердин башыңарга эч кандай аламат түшпөйт. Ошол күн силердин эсиңерде калсын. Ошол күндү түбөлүккө белгиленген майрам катары Теңирге арнап, укумдан тукумга майрамдагыла. 7 күн ачыткысыз нан жегиле. 1-чи күндөн тартып үйүңөрдөгү ачыткы кошулган тамактарды жок кылгыла. Ким 1-чи күндөн 7-чи күнгө чейин ачыткы кошулган тамак ичсе, ал Исраил элинин арасынан жок кылынат. 1-чи күнү да 7-чи күнү да ыйык чогулуш өткөргүлө. Бул күндөрү эч кандай жумуш кылынбасын. Ичип жей турган гана тамагыңарды жасасаңар болот. Ачыткысыз нан майрамын өткөрүп тургула. Анткени дал ошол күнү мен силердин кошуун элиңерди Мисир жеринен алып чыккам. Ушул күндү түбөлүккө белгиленген күн катары укумдан тукумга белгилеп тургула. 1-чи айдын 14-чү күнүнүн кечинен баштап, ошол айдын 21-чи күнүнүн кечине чейин ачыткысыз нан жегиле. 7 күн бою силердин үйүңөрдө ачыткы кошулган тамак болбошу керек. Себеби ким ачыткы кошулган тамак жесе, ал келгин болобу, ошол жердин жергиликтүү тургуну болобу, Исраил жамаатынан жок кылынат. Ачыткы кошулган эч нерсе жебегиле. Кайсы жерде болсоңор да ачыткысыз нан жегиле. Муса Исраил аксакалдарын чакырып алып, аларга мындай деди: Үй бүлөңөрдөгү кишинин санына жараша мал тандап, пасахка арнап сойгула. Бир тутам исоп алып, идиштеги канга малып, эшиктин маңдайчасы менен 2 каптал кашегин сүрткүлө. Өзүңөр болсо таңга чейин үйүңөрдөн чыкпагыла. Теңир Мисирди кыйратуу үчүн бара жатканда, эшигиңердин маңдайчасы менен 2 каптал кашегиндеги канды көрүп, кыя өтүп кетет. Кыйратуу үчүн келе жаткан кыйратуучуну силердин үйүңөргө киргизбейт. Муну силер өзүңөр үчүн да, балдарыңар үчүн да түбөлүк мыйзам катары сактагыла. Теңир берген жерге киргениңерде, ал өзү айткандай ушул ибадатты сактагыла. Балдарыңар силерден бул эмне деген ибадат деп сурашса, бул Теңирге арналган пасах курмандыгы. Ал мисирликтерди кыйратып жатканда, Мисирдеги Исраил уулдарынын үйлөрүнөн кыя өтүп кеткен, биздин үйлөрүбүздү куткарып калган дегиле. Ошондо калың эл жүгүнүп таазим кылды. Анан Исраил уулдары жөнөп кетишти. Теңир Муса менен Ааронга кандай буйруса, алар так ошондой кылышты. Түн ортосунда Теңир Мисир жериндеги бардык тумбалдарды, тактыда отурган фараондун тумбаласынан баштап, зынданда жаткан туткундун тумбаласына чейин өлтүрдү. Ошондой эле малдын бардык төл башчыларын кырып салды. Ошондо фараон өзү, бүт кулдары, бүткүл Мисир эли түн ичинде орундарынан турушту. Мисир жеринен катуу өкүрүк чыкты, анткени өлүк чыкпаган үй болгон жок. Фараон түн ичинде Муса менен Ааронду чакыртып алып, "Тургула, Исраил уулдары, менин элимдин арасынан кеткиле. Өзүңөр айткандай Теңириңерге ибадат кылганы кеткиле.
Өзүңөр айткандай майда жана бодо малыңарды ала кеткиле, мага да батаңарды бергиле деди. Ошентип мисирликтер кетпесеңер баарыбыз өлүп калабыз дешип, аларды ал жерден тезирээк чыгып кетүүгө мажбурлашты. Ошондо Исраил уулдары ачыйлык камырын челеги менен кошо кийимдерине байлап, ийиндерине көтөрүп алып жөнөштү. Исраил уулдары Мусанын айткандай кылып, мисирликтердин алтын күмүш буюмдарын, кийимдерин сурап алышты. Теңир болсо мисирликтердин көз алдында өз элине ырайым кылды. Мисирликтер алардын сураганын беришти. Ошентип алар мисирликтерди тоноп алышты. Исраил уулдары Рамсестен чыгып Суккотко жөнөштү. Балдарды эсептебегенде алардын саны 600 000 жөө эркек эле. Алар менен бирге ар кайсы уруудан көп сандаган адамдар да чыгышты. Алар үйүр болгон майда жана бодо малы менен чыгышты. Мисирден ала чыгышкан ачыйлык камырдан көппөгөн нан жасашты, анткени камыр ачыйлык болчу. Мисирден шашылыш түрдө куулуп чыккандыктан жолго тамак аш да камдай албай калышкан эле. Исраил уулдары Мисирде 430 жыл жашашты. Туура 430 жыл өткөн күнү түн ичинде Теңирдин бүткүл кошууну Мисир жеринен чыкты. Бул түн аларды Мисирден алып чыгыш үчүн уктабай өткөрө турган Теңирге арналган түн. Бул түндү Исраил уулдары укумдан тукумга сакташы керек. Теңир Муса менен Арунга мындай деди: "Пасах курмандыгынын мыйзамы мындай: аны башка уруунун бир да киши жебесин. Аны күмүшкө сатылып алынган ар бир кул сүннөткө отургузулгандан кийин жесе болот. Аны келгин киши менен жалданма киши жебесин. Аны бир үйдө отуруп жегиле, этин сыртка алып чыкпагыла, сөөктөрүн сындырбагыла. Муну Исраилдин бүткүл жамааты аткарсын. Эгерде сенин жаныңа көчүп келген келгин Теңирдин пасахын өткөргүсү келсе, анда анын бардык эркек аттуулары сүннөткө отургузулсун. Ошондон кийин өткөрө берсин. Ошондо ал ошол жердин жергиликтүү тургуну болуп калат. Сүннөткө отургузулбаган адам аны жебесин. Жергиликтүү тургунга да, силердин араңарга көчүп келген келгинге да бир мыйзам болсун." Теңир Муса менен Арунга кандай буйруса, Исраил уулдары так ошондой кылышты. Дал ошол күнү Теңир Исраил уулдарын Мисирден кошундар менен алып чыкты. 13-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: "Мага исраилдыктардын тундарын арна. Адамдык болобу, малдык болобу, алар мага тиешелүү." Муса элге кайрылып мындай деди: "Силер Мисирден чыккан, кулчулуктан бошонгон ушул күндү эсиңерден чыгарбагыла. Анткени Теңир силерди ал жерден күчтүү колу менен алып чыккан. Ачыткы кошулган тамак аш жебегиле. Силер бүгүн абыт айында, эгин башалган айда чыгып жатасыңар. Теңир сенин ата-бабаларыңа берем деп убада кылган сүт менен бал аккан жерге, Канаандыктардын, Хеттиктердин, Аморлуктардын, Хибиликтердин жана Жебустуктардын жерине алып барганда, ушул айда Теңирге ушул ибадатты кыл. 7 күн ачыткысыз нан же, ал эми 7-чү күн Теңирге арналган майрам. Ачыткысыз нанды 7 күн же, сенде ачыткы кошулган нан болбосун, ачыткы кошулган тамак аш эч жериңде болбосун. Ошол күнү өз уулуңа мындай деп айт: мен бул майрамды Теңир мени Мисирден алып чыккандык үчүн майрамдап жатам. Теңирдин мыйзамы оозуңдан түшпөшү үчүн бул майрам сенин колуңдагы белги жана чекеңе байланган эскертүү болсун. Анткени Теңир сени Мисирден күчтүү колу менен алып чыккан. Ушул мыйзамды жыл сайын өз убагында аткар. Теңир сага жана сенин ата-бабаларыңа берем деп убада кылган Канаан жерине сени алып барганда, ал жерди сага бергенде, тундарыңды Теңирге бөлүп кой. Малыңдын 1-чи төлүнүн эркегин Теңирге арна. Эшегиңдин 1-чи төлүн козуга айырбашта. Эгерде айырбаштабасаң, кунун төлөп сатып ал. Эгерде сатып албасаңар, мойнун сындырып салгыла. Тун эркек балдарыңарды да кунун төлөп сатып алгыла. Кийин уулуң сенден: эмнеге мындай кылып жатасың деп сураса, Теңир бизди күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан, кулчулуктан бошоткон. Фараон бизди кое бербей жатканда, Теңир Мисир жериндеги малдын төл башынан баштап, адамдын тун баласына чейин бардык 1-чи туулгандарды жок кылган. Ошондуктан мен малымдын эркек төл башынын бардыгын Теңирге арнап курмандыкка чалып жатам. Ал эми тун уулдарымды кунун төлөп сатып алып жатам деп жооп бер. Бул майрам сенин колуңдагы белги жана чекеңе байлаган эскертүү болсун. Анткени Теңир бизди өзүнүн күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан. Фараон элди кое бергенде Кудай аларды жакын болсо да, Перишти жерине баруучу жол менен алып барган жок. Анткени Кудай эл согушту көргөндө өкүнүп Мисирге кайрылып кетпесин деди. Ошондуктан Кудай элди Кызыл деңизге чөл аркылуу алып барды. Исраил уулдары Мисир жеринен куралданып чыгышты. Муса өзү менен кошо Жусуптун сөөгүн ала чыкты. Анткени Жусуп Исраил уулдарынан: "Кудай силерге сөзсүз келет.
Ошондо менин сөөгүмдү бул жерден өзүңөр менен ала чыккыла деп убада алган. Ошентип Исраил уулдары Сукоттон чыгып, чөлдүн четиндеги Эйтамга келип, кошуун болуп жайланышты. Теңир болсо аларды күнү түнү жол жүрсүн деп, күндүз аларга булуттуу түрмөктүн ичинде жол көрсөтүп, ал эми түн ичинде оттуу түрмөктүн ичинде жарык болуп алардын алдында бара жатты. Күндүз булуттуу түрмөк, түнкүсүн оттуу түрмөк элдин алдынан кеткен жок. 14-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына айт, алар артка кайрылып, Баал-Сыпондун жанына, Мигдол менен деңиздин ортосуна, Пи-Ахиротко барып, кошуун болуп жайланышсын. Анын карама каршысына деңиз жээгине кошуун койгула. Фараон Исраил уулдары жөнүндө алар бул жерде адашып чөлгө камалып калышты деп ойлойт. Мен болсо фараондун жүрөгүн катуулантып коем. Ошондо ал силердин артыңардан кууп жөнөйт. Мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын аскери аркылуу көрсөтөм. Ошондо мисирликтер менин теңир экенимди билишет. Исраил уулдары ошондой кылышты. Мисир падышасына Исраил эли качып кетти деген кабар берилди. Ошондо фараондун жана анын кулдарынын ойлору өзгөрүп, бул эмне кылганыбыз, эмне үчүн исраилдыктарды өзүбүзгө иштетпей кое бердик деп өкүнүштү. Ошондо фараон арабасын чегип, эли менен 600 тандалган арабасы менен Мисирдин бардык арабалары менен араба башчылары менен чыкты. Теңир фараондун Мисир падышасынын жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарынын артынан кууп жөнөдү. Исраил уулдары болсо күчтүү колдун астында бара жатышты. Ошентип мисирликтер алардын артынан кууп жөнөштү. Фараондун арабаларын тарткан аттар, атчандар, жөө аскерлер аларды деңиздин жанындагы Баал-Сыпондун алдындагы Пи-Ахироттун жанында жайланышкан жеринде кууп жетишти. Фараон жакындап калганда, Исраил уулдары артын карашса, мисирликтер кууп келе жатыштыр. Ошондо алар аябай коркуп кетип, Теңирге боздоп кайрылышты. Анан Мусага: "Сен бизди чөлдө өлтүргөн алып келдиң беле? Мисирде бизге көрүстөн жокпу? Бизди Мисирден алып чыгып кыларың ушул беле? Биз сага бизди жайыбызга кой, мисирликтерге иштей берели деп айткан жок белек? Чөлдө өлгөнчө мисирликтерге кул болгонубуз жакшы эмес беле?" дешти. Ошондо Муса элге кайрылып: "Коркпогула, чыдап турсаңар, Теңир бүгүн силерди кандай куткарып аларын өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Бүгүн силер көрүп турган мисирликтерди мындан кийин түбөлүккө көрбөйсүңөр. Силер үчүн Теңир күрөшөт, силер болсо тынчсызданбагыла" деди. Теңир Мусага: "Эмне үчүн мага боздоп жатасың? Исраил уулдарына айт, жолун уланта беришсин. Сен болсо таягыңды көтөрүп, колуңду деңизге сунуп, деңизди экиге бөл. Ошондо Исраил уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүшөт. Мен болсо мисирликтердин жүрөгүн катуулантып коем. Алар элдин артынан кууп жөнөшөт. Ошондо мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын аскерлери, арабалары менен атчандары аркылуу көрсөтөм. Мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын арабалары, атчандары аркылуу көрсөткөндө, мисирликтер менин Теңир экенимди билишет" деди. Ошондо Исраил кошунунун алдында жүргөн Кудайдын периштеси ордунан жылып алардын артына келип турду. Алардын алдындагы булуттуу түрмөктө ордунан жылып алардын артына келип, Исраил кошуну менен мисирликтердин кошунунун ортосунда туруп калды. Булуттуу түрмөк бирине караңгылык болуп, экинчисине түнкүсүн жарык болуп турду. Ошондуктан алар түнү бою бири-бирине жакындашкан жок. Муса колун деңизге сунганда, Теңир түнү бою чыгыштан катуу шамал соктурду. Ошондо суулар эки жакка тартылып, деңиздин ортосу кургап калды. Исраил уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен жөнөштү. Суу болсо алардын оң жагы менен сол жагында дубалдай болуп көтөрүлүп турду. Мисирликтер кууп жөнөштү. Фараондун аттары, арабалары жана атчандары алардын артынан деңиздин ортосуна киришти. Таңга маал Теңир булуттуу түрмөк менен оттуу түрмөктөн мисирликтердин кошуунун карап, аларга дүрбөлөң салды. Алардын арабаларынын дөңгөлөктөрүн чыгарып салды. Алар арабаларын араңдан зорго сүйрөп бара жатышты. Ошондо алар мындай дешти: "Исраилдыктардан качпасак болбойт, анткени Теңир алар үчүн мисирликтер менен күрөшүп жатат." Теңир Мусага: "Колуңду деңизге сун, ошондо суу мисирликтерди арабалары, атчандар менен кошо басып калат" деди. Муса колун деңизге сунду. Таңга маал суу өз ордуна келди. Мисирликтер сууну көздөй чуркашты. Ошентип Теңир мисирликтерди деңиздин ортосуна чөктүрдү. Ордуна келген суу фараондун бардык аскерлерин, атчандарын жана арабаларын басып калды. Алардын бирөө да тирүү калган жок. Исраил уулдары болсо деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишти. Суу алардын оң жагы менен сол жагында дубалдай болуп көтөрүлүп турду. Ошентип ошол күнү Теңир исраилдыктарды мисирликтердин колунан куткарып алды. Ошондо исраилдыктар мисирликтердин деңиз жээгинде өлүп жатканын көрүштү.
Ысрайылдыктар Теңирдин Мисирликтерге көрсөткөн улуу күчүн көрүп, Теңирден коркуп калышты. Алар Теңирге да, анын кулу Мусага да ишенип калышты. Ошондо Муса менен Ысрайыл уулдары Теңирди мактап, мына бул ырды ырдашты. 15-бөлүм. Теңирди мактап ырдаймын, анткени ал улуу иштерди жасады. Атчанды аты менен кошо деңизге чөктүрдү. Теңир менин сепилим, мактоорум. Ал мени куткарды, ал менин Кудайым, аны даңазылап ырдаймын. Ал атамдын Кудайы, аны даңктаймын. Теңир майдандын баатыры, Жахаба анын ысымы. Фараондун аскерин, арабаларын чөктүрдү, тандалган аскер башчыларын Кызыл деңизге чөктүрүп өлтүрдү. Аларды суу басып калды, алар суунун түбүнө таш чөккөндөй чөгүштү. Теңир сенин оң колуң даңкталды, сенин оң колуң душманды талкалады. Өзүңө каршы чыккандарды өзүңдүн даңкыңдын улуулугу менен кыйраттың. Сенин каарың аларды саман сыяктуу өрттөп жиберди. Теңир, сенин демиңен деңиз эки жакка тартылды, суу эки тарапка көтөрүлүп, дубалдай болуп калды. Айлампалар деңиздин ортосунда токтоп калды. Душман мындай деди: сая кууп жетем, олжоону бөлүп алам, жаным олжоого тоет, кылычымды кынынан сууруп алып, аларды өз колум менен кырам. Сен шамалды айдадың, ошондо аларды деңиз басып калды. Коргошун сууга чөккөндөй алар сууга чөгүп өлүштү. Кудайлардын ичинде Теңир, сендей ким бар? Ыйыктыгы менен улуу, мактоого татыктуу кереметтерди жаратуучу сендей ким бар? Сен өзүңдүн оң колуңду сунганда, аларды жер жутуп кетти. Сен өзүң куткарган ушул элди райымың менен жетелеп баратасың. Ыйык жайыңа өзүңдүн күчүң менен коштоп баратасың. Элдер угуп титиреп жатышат. Пелиштинин тургундарын коркунуч басты. Эдом төрөлөрү дүрбөлөңгө түшүштү. Маап уруу башчылары калтырап коркушту. Канаандын бүт тургундары мүңкүрөштү. Аларды чоң коркунуч бассын, Теңир. Өз элиң, өзүң жараткан элиң өтүп кеткенче, алар сенин улуу күчүңдөн таштай катып калышсын. Теңирим, сен өз элиңди өзүңдүн улуу тооңо, сен өзүң турак жай кылып алган жерге, эгедерим, өзүң жасаган ыйык жерге алып барып жайгаштыр. Теңир түбөлүккө падышачылык кылат. Фараондун аттары менен арабалары жана атчандары деңизге киргенде, Теңир аларды карай деңиз суусун бурду. Ал эми Ысрайыл уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишти. Арундун карындашы пайгамбар аял Мириям колуна дап алды. Анын артынан бүт аялдар дап кагып кубанычтуу чыгышты. Ошондо Мириям алардын алдында Теңирди мактап ырдагыла, анткени ал даңкталды, атчандар менен аттарды деңизге чөктүрдү деп ырдады. Анан Муса ысрайылдыктарды Кызыл деңизден алып чыкты. Алар Шур чөлүнө келишти. Чөлдө 3 күн жол жүрүштү, ичкенге суу таппай коюшту. Анан Марага келишти. Бирок ал жердин суусун иче албай коюшту, анткени ал суу ачуу болчу. Ошондуктан ал жерди Мара деп аташты. Ошондо эл Мусага эмне ичебиз деп наалыды. Муса Теңирге кайрылды. Ошондо Теңир ага бир жыгачты көрсөттү. Муса аны сууга ыргытканда суу таттуу болуп калды. Ошол жерде Кудай элге мыйзамдары менен көрсөтмөлөрүн берип, ошол жерде элдин ишенимин сынады. Теңир аларга мындай деди: эгерде Кудай Теңириңди уксаң, анын алдында ага жаккан иштерди жасасаң, анын осуяттары менен мыйзамдарын аткарсаң, анда мен Мисирдин башына салган илдеттердин бирин да сага жолотпойм. Анткени мен сени айыктыруучу Теңирмин. Анан Ысрайыл уулдары Эйлим деген жерге келишти. Ал жерде 12 булак атылып, 70 курма дарагы өсүп турчу. Алар ошол суулардын боюна кошуун болуп жайланышты. 16-бөлүм. Анан Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты Эйлим жеринен чыгышты. Мисир жеринен чыккандарына 1 ай 15 күн болгондо алар Эйлим менен Синайдын ортосундагы Син чөлүнө келишти. Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты чөлдө Муса менен Арунга кайрадан наалай башташты. Ысрайыл уулдары аларга: биз Мисир жеринде нанды тое жеп, этке толгон казандын жанында отурганда эле Теңирдин колунан өлүп калсак эмне? Силер бул элди чөлгө ачкадан өлтүргөнү алып келген турбайсыңарбы деп наалышты. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: азыр мен силерге асмандан нан жаадырам. Алар күн сайын сыртка чыгып, бир күнгө жеткидей нан жыйнап алышсын. Ошондо мен элди менин мыйзамымды аткарабы жокпу сынап көрөм. 6-чы күнү болсо, кийинки күн үчүн да жыйнап алышсын. Ал башка күндөрү жыйналганга караганда 2 эсе көп болот. Муса менен Арун Ысрайыл элине мындай дешти: силерди Мисир жеринен Теңир алып чыкканын кечинде билесиңер. Эртең менен Теңирдин даңкын көрөсүңөр. Анткени ал силердин Теңирге наалыганыңарды укту. Бизге наалыганыңардай биз ким элек?
Муса мындай деди: Теңир силерге кечинде эт, эртең менен тое жегидей нан берет. Анткени Теңир силердин ага нааразы болуп наалыганыңарды укту. Силер бизге эмес, Теңирге наалып жатасыңар. Анан Муса Арунга мындай деди: Исраил уулдарынын бүт жамаатына мындай деп айт: Теңирдин алдына баргыла, себеби ал силердин наалыганыңарды укту. Арун Исраил уулдарынын бүт жамаатына кайрылганда алар чөлгө бурулушту. Ошондо Теңирдин даңкы булуттан көрүндү. Теңир Мусага мындай деди: Мен Исраил уулдарынын наалыганын уктум. Аларга мындай деп айт: Кечинде эт жейсиңер, эртең менен нанга тоесуңар. Менин силердин Кудай Теңириңер экенимди ошондо билесиңер. Кечинде бөдөнөлөр учуп келип кошуунду каптады. Ал эми эртең менен кошуундун тегерегине шүүдүрүм түштү. Шүүдүрүм бууланып кетери менен жердин бетин кыроо каптагансып, чөлдө даңга окшогон майда нерселер калды. Исраил уулдары аны көргөндө бири-биринен бул эмне деп сурашты. Анткени алар анын эмне экенин билишчү эмес. Ошондо Муса аларга мындай деди: Бул Теңирдин силерге жегенге берген наны. Теңир силерге мындай буйрук берди: Ар кимиңер жешиңерге жараша жыйнагыла. Ар ким өз чатырында жашаган кишинин санына жараша киши башына бир гомордон жыйнасын. Исраил уулдары ошондой кылышты. Бири көп, бири аз жыйнады. Жыйнагандарын гамор менен ченешти. Көп жыйнагандыкы ашып калган жок, аз жыйнагандыкы жетпей калган жок. Ар ким жешине жараша жыйнады. Муса аларга: Жыйнагандарыңардан эртең мененкиге калтырбагыла деди. Бирок алар Мусанын айтканын угушпады. Кээ бирөөлөрү жыйнагандарынан эртең мененкиге калтырып коюшту. Бирок анысы курттап сасып кетти. Ошондо Мусанын аларга ачуусу келди. Алар күндө эртең менен жешине жараша жыйнашчу. Күн ысыганда ал эрип кетчү. 6-чы күнү алар нанды 2 эсе көп жыйнашты. Киши башына 2 гамордон. Муну жамаат башчылары Мусага айтып келишти. Муса аларга мындай деди: Теңир мындай деди: Эртең дем алыш, Теңирдин ыйык ишенбесе. Бышыра турганыңарды бүгүн бышырып алгыла, ал эми артып калгандарын эртеңкиге сактап койгула. Алар Муса айткандай кылып, артып калгандарын эртең мененкиге калтырып коюшту. Ал сасыган да жок, курттаган да жок. Муса аларга: Муну бүгүн жегиле, анткени бүгүн Кудайдын ишенбиси. Бүгүн муну талаадан таппайсыңар. Аны 6 күн жыйнагыла. Ал эми 7-чү күн ишенбе. Бул күнү ал болбойт деди. Кээ бирөөлөр 7-чү күнү жыйнаганы чыгышты, бирок эч нерсе таба алышкан жок. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Качанкыга чейин менин осуяттарым менен мыйзамдарымды аткарбайсыңар? Эсиңерден чыкпасын, ишембини силерге Теңир берди. Ошон үчүн ал силерге 6-чы күнү 2 күндүк нан берип жатат. Ишемби күнү ар ким өз үйүндө болсун, эч ким өз үйүнөн чыкпасын. Ошентип эл 7-чү күнү эс алды. Исраил эли бул нанды манна деп атады. Ал нандын өңү кориандр уругундай аппак, даамы бал кошулгандандай эле. Муса аларга мындай деди: Теңир мындай деп буйруду: Укум тукумуңарга сактап коюу үчүн бир идишке 1 гамор манна толтургула. Силерди Мисирден алып чыккандан кийин мен силерди чөлдө кандай нан менен азыктандырганымды алар көрүшсүн. Анан Муса Арунга мындай деди: Бир идиш алып, ага 1 гамор манна толтур да, укум тукумуңарга сактап коюу үчүн аны Теңирдин алдына кой. Теңир Мусага буйругандай, Арун аны сактап коюу үчүн келишим сандыгынын алдына алып барып койду. Исраил уулдары өздөрү жашай турган жерге жеткиче маннаны 40 жыл жешти. Алар Канаан жеринин чек арасына келгенге чейин манна жешти. Гамор болсо эйпанын 1/10 бөлүгү. 17-чи бөлүм. Ошентип Теңирдин буйругу боюнча Исраил уулдарынын бүт жамааты Син чөлүнөн чыгып Репидимге келип жайланышты. Ал жерде ичерге суу жок эле. Ошондолар Мусаны: Бизге ичкенге суу бергиле деп жемелешти. Муса аларга: Силер эмне мени жемелеп жатасыңар? Эмнеге Теңирди сынап жатасыңар деди. Ошол жерде эл сууга зар болуп, Мусага нааразы болуп наалышты. Сен бизди Мисирден эмнеге алып чыктың? Бизди балдарыбыз, малыбыз менен кошо суу бербей өлтүрөйүн дедиңби? Ошондо Муса Теңирге мындай деп боздоп жиберди: Бул элди мен эмне кылам? Алар мени бир аздан кийин таш бараңга алып өлтүрүшөт. Теңир Мусага мындай деди: Элдин алдына өтүп, Исраил аксакалдарынын бир нечесин ал. Баягы суу чапкан таягыңды да колуңа ал, анан жөнө. Мен сенин алдыңда Хорептин жанындагы асканын үстүндө турам. Сен асканы чапканда андан суу чыгып, эл суу ичет. Муса Исраил аксакалдарынын көзүнчө ошондой кылды. Исраил уулдарынын жемелегенине байланыштуу ал жер Маса жана Мериба деп аталып калды. Анткени алар Теңирди биздин арабызда Теңир барбы же жокпу деп сынашты. Ошондо амалыктыктар Репидимге келип исраилдиктарга каршы согуш ачышты. Муса жашыяга: Эркектерди тандап алып, амалыктыктар менен согуш. Эртең мен дөбөнүн башында турам. Кудайдын таягы менин колумда болот деди.
Жашия Мусанын айткандай кылып амалыктыктар менен согушту. Ал эми Муса менен Аарон жана Хур дөбөнүн башына чыгышты. Муса колдорун көтөргөндө Исраил жеңип, колдорун түшүргөндө амалыктыктар жеңип жатты. Бирок Мусанын колдору чарчады. Ошондо Мусанын астына таш коюп беришти. Ал таштын үстүнө отурду. Аарон менен Хур болсо, бири бир жагынан, экинчиси экинчи жагынан Мусанын колдорун жөлөп турушту. Ошентип анын колдору күн батканча көтөрүлүп турду. Жашия амалыктыктарды кылыч мезине алып кыйратты. Ошондо Теңир Мусага ушуну эстелик үчүн китепке жазып кой. Амалыктыктарды жер үстүнөн таптакыр жок кыларымды Жашиянын кулагына куй деди. Муса Кудайга курмандык чалынуучу жай куруп, аны Жахаба Ниси деп атады. Анткени ал колум Теңирдин тактысына жетти. Теңир амалыктыктар менен укумдан тукумга согушат деди. 18 бөлүм. Мидияндын дин кызматчысы Мусанын кайнатасы Итро Теңир Исраилди Мисирден алып чыккандан бери Кудайдын Муса менен бирге өз элине эмне кылганын баарын укту. Мусанын кайнатасы Итро ошондон мурунураак кайрылып келген Мусанын аялы Сипорду, анын 2 уулун алып Мусага келди. Мен бөтөн жерде келгин болуп калдым деп, Муса биринчи уулуна Гейршом деген ат койгон эле. Атамдын Кудайы мага жардамчы болуп, мени фараондун кылычынан куткарды деп, экинчи уулуна Элиезер деген ат койгон эле. Мусанын кайнатасы Итро анын уулдары менен аялын алып чөлгө Мусага келди. Муса Кудайдын тоосунун жанында кошууну менен жайланышкан эле. Ал Мусага: "Мен кайнатаң Итро, аялың менен 2 уулуңду алып сага бара жатам" деп кабар жиберди. Муса кайнатасын тосуп чыгып, жүгүнүп, аны өптү. Экөө учурашкандан кийин чатырга киришти. Ошондо Муса кайнатасына Теңирдин Исраил үчүн фараон менен мисирликтерге эмне кылганын, жолдо кандай кыйынчылыктарга учураганын, Теңир аларды кантип куткарганын бүт айтып берди. Итро Теңирдин Исраилди мисирликтердин колунан куткарып алганын, аларга кылган жакшылыктарын угуп кубанды. Ошондо Итро Теңирге алкыш: "Ал силерди мисирликтер менен фараондун колунан куткарып алды. Ал бул элди мисирликтердин бийлигинен бошотту. Теңирдин бардык кудайлардан улуу экенин эми билдим. Себеби ал бул элди мисирликтердин колунан куткарды. Анткени алар Исраилга жамандык каалашкан эле" деди. Анан Мусанын кайнатасы Итро Кудайга арнап бүтүндөй өрттөлчү курмандык жана курмандыктарды алып келди. Ошондо Аарон Исраилдин бүт аксакалдарын ээрчитип, Мусанын кайнатасы менен бирге Кудайдын алдында тамак жегени келди. Эртеси күнү Муса элге бийлик жүргүзүүгө отурду. Эл болсо эртеден кечке Мусанын алдында турду. Ошондо Мусанын кайнатасы анын элди эмне кылып жатканын көрүп мындай деди: "Элди эмне кылып жатасың? Эмне үчүн сен жалгыз отурасың? Эмне үчүн бүт эл эртеден кечке алдыңда турат?" Муса кайнатасына мындай деп жооп берди: "Эл Кудайдан кеңеш суроо үчүн мага келип жатат. Алардын башына бир иш түшкөндө мага келишет. Мен эки жактын ортосунда туруп, талаш тартыштарын чечип берем. Кудайдын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын айтам." Ошондо Мусанын кайнатасы ага мындай деди: "Сени мындай кылганың жакшы эмес. Сен өзүңдү да алдыңдагы элди да кыйнап жатасың. Анткени бул иш сага оордук кылат. Сен муну жалгыз аткара албайсың. Ошондуктан менин айтканымды ук. Мен сага акыл айтайын. Кудай сени менен болот. Сен болсо эл үчүн Кудайдын алдында арачы болуп, элдин иштерин Кудайга жеткирип тур. Аларга Кудайдын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын үйрөтүп, алар жүрө турган Кудайдын жолун жана алар кыла турган иштерди көрсөт. Эл ичинен жөндөмдүү, Кудайдан корккон, ач көздүктү жек көргөн, адилет адамдарды тандап алып, аларды элге 1000 башы, 100 башы, 50 башы жана 10 башы кылып дайында. Ошолор элге ар убак бийлик кылышсын, маанилүү иштерди сага билдирип турушсын. Ал эми майда иштерди өздөрү чечишсин. Ошондо сага жеңилирээк болот. Алар кыйынчылыкты сени менен бирге тартышсын. Эгерде сен ушундай кылсаң, Кудай сага эмне кылыш керек экенин айтып турат. Ошондо сен туруштук бере аласың. Эл да өз ордуна тынчтык менен тарап кетет." Муса кайнатасынын сөзүнө макул болуп, ал айткандын баарын жасады. Муса Исраилдыктардын ичинен жөндөмдүү адамдарды тандап алып, аларды 1000 башы, 100 башы, 50 башы жана 10 башы кылып элди башкарууга дайындады. Алар ар убак элге бийлик кылышты. Маанилүү иштер жөнүндө Мусага айтып турушту. Ал эми майда иштерди өздөрү чечип турушту. Анан Муса кайнатасын узатып жиберди. Ал өз жерине кетти. 19 бөлүм. Мисир жеринен чыгышканына 3 ай 1 күн болгондо, ай жаңырган күнү Исраил уулдары Синай чөлүнө келишти. Алар Репидимден чыгып Синай чөлүнө келип жайланышты. Исраил эли ошол жердеги тоонун бет маңдайына кошуун болуп жайланышты. Муса Кудай менен жолугуш үчүн тоонун башына чыкты. Тоодон Теңир ага мындай деп кайрылды: "Жакыптын элине, Исраил уулдарына мындай дегин: Менин мисирликтерге эмне кылганымды көрдүңөр. Мен силерди бүркүт балапанын канатына көтөргөндөй көтөрүп жүрүп, өзүмө алып келдим.
Ошондуктан силер мени угуп, менин келишимимди сактасаңар, анда бүт элдердин ичинен силер менин энчим болосуңар. Анткени бүт жер меники. Силер мен үчүн ыйык кызмат кылуучулардын падышачылыгы жана ыйык эл болосуңар. Сенин Исраил уулдарына айта турган сөзүң ушул. Муса келип элдин аксакалдарын чакырды да Теңир осуяттаган ушул сөздөрдү айтты. Ошондо бүт эл бир добуштан Теңир эмнени айтса, ошонун баарын аткарабыз деп жооп беришти. Муса элдин айткан сөзүн Теңирге жеткирди. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Мен сага калың булуттун ичинде келем. Мен сени менен сүйлөшкөндө эл угуп турсун жана дайыма сага ишенгендей болсун." Муса элдин айткан сөздөрүн Теңирге айтып берди. Ошондо Теңир Мусага: "Элге барып, аларды бүгүн да, эртең да ыйыкта. Алар кийимдерин жууп тазалашсын. 3-чү күнгө даяр болушsun. Анткени 3-чү күнү Теңир бүт элдин көз алдында Синай тоосуна түшүп келет. Эл турган жерди тегерете сызып кой. Анан аларга мындай де: сак болгула. Тоого чыкпагыла, тоонун этегине да жакындабагыла. Ким тоого жакындаса, ал өлүүгө тийиш. Ал адамга эч ким колун тийгизбесин. Аны ташбаранга алышсын же жаа менен атышсын. Мал болобу, адам болобу тирүү калбасын. Сурнай үнү чыкканда гана тоого чыкса болот" деди. Муса тоодон түшүп келип, элди ыйыктады. Алар өз кийимдерин жууп тазалашты. Ошондо Муса элге: "3-чү күнгө даяр болгула, аялдарыңарга жакындабагыла" деди. 3-чү күнү таң атаар менен күн күркүрөдү. Чагылган чартылдады. Калың булут тоонун башына келди. Анан сурнай үнү катуу жаңырды. Ошондо кошуундагы эл абдан коркуп кетти. Анан Муса элди кошуундан Кудай менен жолугушууга алып келди. Алар тоонун этегине турушту. Теңир от ичинде түшкөндүктөн Синай тоосу түтөп жатты. Түтүн тоодон мештен чыккан түтүндөй болуп чыгып жатты. Тоо катуу солкулдап турду. Сурнай үнү уламдан улам катуу чыкты. Муса сүйлөп жатты. Кудай болсо катуу үн менен жооп берип жатты. Анан Теңир Синай тоосуна түшүп келип, тоонун башынан Мусаны чакырды. Муса тоонун башына чыкты. Ошондо Теңир Мусага: "Ылдый түшүп элге эскерт. Алар Теңирди көрөм деп жулунбасын. Ошентем деп көпчүлүгү өлүп калбасын. Теңирге жакындай турган ыйык кызмат кылуучулар болсо, Теңир аларды өлтүрүп салбаш үчүн өздөрүн ыйыктарсын" деди. Ошондо Муса Теңирге: "Эл Синай тоосуна чыга албайт. Анткени сен бизге тоону тегерете сызып, аны ыйык деп жарыяла деп эскерткенсиң" деди. Теңир ага: "Ылдый түшүп кел. Кайра үйдө чыгып келе жатканыңда Арунду ала кел. Бирок ыйык кызмат кылуучулар менен эл Теңирге барам деп жулунбасын. Эгерде жакын келишсе, мен аларды жок кылып салам" деди. Муса элге түшүп келип, аларга ушунун баарын айтып берди. 20-бөлүм. Ошондо Теңир мынабул сөздөрдү айтты: "Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай Теңириң менмин. Менден башка кудайларың болбосун. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги жана жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп, жасалма кудай жасаба. Аларга табынба, кызмат кылба, анткени Кудай Теңириң менмин. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата-бабаларынын күнөөсү үчүн 3-чү, 4-чү тукумуна чейин жазалаган кызганчаак Кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды сактагандардын 1000-чи тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын. Кудай Теңириңдин атын курулай эле айта бербе, анткени анын атын курулай эле айта бергендерди Теңир жазасыз калтырбайт. Ишемби күндү ыйык тутуп эсиңден чыгарба. 6 күн иште ар кандай ишиңди кыл. Ал эми 7-чү күн Кудай Теңириңдин ишемби күнү. Ал күнү өзүң да, балаң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, малың да, үйүңдө жүргөн келгин да эч кандай жумуш кылбасын. Анткени 6 күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашагандын бардыгын жаратып бүткөн. Ал эми 7-чү күнү эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күнгө батасын берип, аны ыйыктап койгон. Кудай Теңириң берген жерде өмүрүң узун болсун десең, ата-энеңди сыйла. Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, жакыныңа жалаа жаппа, жакыныңдын үйүнө көз артпа, жакыныңдын аялына, кулуна, күңүнө, өгүзүнө, эшегине, эч нерсесине көз артпа. Бүт эл күндүн күркүрөгөнүн, сурнай үнүн угуп жалынды, түтөгөн тоону көрүп турду. Эл ошону көргөндө артка кетенчик деп алыс барып турду. Анан алар Мусага: "Биз менен сен сүйлөш, сен угалы. Биз менен Кудай сүйлөшпөсүн, болбосо өлүп калабыз" дешти. Муса элге кайрылып: "Коркпогула, Кудай силерди сыноо үчүн, андан коркушуңар үчүн, күнөөгө батпашыңар үчүн келди" деди. Эл алыста турду. Муса болсо Кудай турган караңгы булутка кирди. Ошондо Теңир Мусага: "Исраил уулдарына айт, мени силерге асмандан кантип сүйлөгөнүмдү көрдүңөр. Өзүңөргө менин алдымда күмүштөн же алтындан Кудай жасабагыла. Мага курмандык чалынуучу жайды топурактан жаса. Анын үстүнө бүтүндөй өрттөлчү курмандыктарыңды, тынчтык курмандыктарыңды, койлоруңду, өгүздөрүңдү курмандыкка чал. Ошондо мен өз ысымым аталган жерге келип, сага батамды берем.
Эгерде мага курмандык чалынуучу жайды таштан жасай турган болсоң, анда аны жылбаланган таштан жасаба, анткени сүргүч тиер замат аны булгап койгон болосуң. Мен үчүн курган курмандык чалынуучу жайга тепкич менен чыкпа, болбосо анын үстүнөн жылаңач этиң көрүнүп калат. 21 бөлүм. Сен аларга бере турган мыйзамдар мындай. Эгерде еврей кул сатып алсаң, ал 6 жыл иштесин. Куну төлөнбөсө да ал 7-чи жылы эркиндикке чыксын. Эгерде ал жалгыз келсе, жалгыз чыксын. Эгерде анын аялы болсо, аялы менен чыксын. Эгерде кулдун кожоюну ага аял алып берсе, аялы ага уул же кыз төрөп берсе, анда аялы менен балдары кожоюнда калып, ал өзү жалгыз чыксын. Эгерде кулу мен кожоюнумду да, аялымды да, балдарымды да жакшы көрөм, эркиндикке чыкпайм десе, анда кожоюну аны башкаруучулардын алдына алып келип, эшиктин же кашектин жанына тургузуп, кулагын шибеге менен тешсин. Ошондо ал ага өмүр бою кул болуп калат. Эгерде кимдир бирөө кызын күңдүккө сатса, анда анын кызы башка кулдардай болуп эркиндикке чыга албайт. Эгерде күң өз кожоюна жакпаса, кожоюну аны албаса, анда күңдү сатып алууга уруксат берсин. Бирок ал өзү андан баш тарткандыктан аны бөтөн элге сатууга акысы жок. Эгерде аны өз уулуна никелеп койсо, анда өз кызындай көрсүн. Эгерде уулуна башка аял алып берсе, анда ал күң тамактан, кийимден жана жубайлык укугунан ажырабашы керек. Эгерде кожоюн ал күң үчүн ушул 3 шартты аткарбаса, анда ал куну төлөнбөсө да эркиндикке чыксын. Ким бирөөнү уруп жиберсе, ал өлүп калса, анда ал өлүм жазасына тартылсын. Бирок ал атайлап өлтүрбөсө, анын өлүмүнө Кудай жол берген болсо, анда өлтүргөн киши качып кете турган жерди сага өзүм көрсөтөм. Ал өз жакынын атайлап өлтүрсө, анда аны менин курмандык чалынуучу жайымдан алып кетип, өлүм жазасына тарт. Ким атасын же энесин урса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким киши уурдап сатса, же ал анын колунан табылса, анда ал өлүм жазасына тартылсын. Ким атасына же энесине жаман айтса, ал өлүм жазасына тартылсын. Эки адам чатакташа кетип, бири экинчисин таш менен же муштум менен урса, ал тирүү калып, бирок төшөктө жатып калса, ордунан туруп, таяк таянып үйдөн чыгууга жараса, урган киши өлүм жазасына тартылбайт. Бирок анын токтоп калган жумушу үчүн жана даарылануусу үчүн төлөп берсин. Ким өз кулун же күңүн таяк менен уруп, ал анын колунан өлүп калса, анда ал жазалансын. Эгерде алар 1-2 күн жатып тирүү калса, ал жазаланбасын. Анткени алар анын күмүшүнө келген. Эки адам мушташа кетип, алардын бири кош бойлуу аялды уруп жиберип, аялдын боюнан түшүп калса, бирок башка жерине доо кетпесе, анда ал аялдын күйөөсү салган салыкты төлөп берсин. Ал салыкты соттордун чечими боюнча төлөп берсин. Ким бирөөнүн денесине зыян келтирсе, анда жанга жан, көзгө көз, тишке тиш, колго кол, бутка бут. Күйүккө күйүк, жараатка жараат, шишикке шишик. Ким кулун же күңүн көзгө уруп, көзүнө зыян келтирсе, анда көзү үчүн аларды эркиндикке чыгарсын. Ким кулунун же күңүнүн тишин ыргыта урса, анда тиши үчүн да аларды эркиндикке чыгарсын. Эгерде эркек кишини же аял кишини бука сүзүп өлтүрсө, анда ал буканы ташпаранга алып өлтүргүлө, бирок этин жебегиле. Ал эми буканын ээси күнөөлүү эмес. Эгерде букасынын мурда эле сүзөнөк экенин ээси билип туруп карабаса, ал эркекти же аялды сүзүп өлтүрсө, анда ал буканы ташпаранга алып өлтүргүлө, ээси да өлүм жазасына тартылсын. Эгерде андан кун талап кылышса, өз жаны үчүн ошол кунду төлөп берсин. Бирөөнүн баласын сүзсө да, кызын сүзсө да, ага ушул эле мыйзам колдонулсун. Эгерде бука кулду же күңдү сүзсө, анда алардын кожоюнуна буканын ээси 30 күмүш шекел төлөсүн. Ал эми бука ташпаранга алынсын. Эгерде кимдир бирөө жабык чуңкурду ачып же чуңкур казып, үстүн жаппай койсо, ага бука же эшек түшүп кетсе, анда чуңкурдун ээси мал ээсине күмүш төлөп берсин. Ал эми өлгөн мал аныкы болот. Эгерде кимдир бирөөнүн букасы коңшусунун букасын сүзүп өлтүрсө, анда өлтүргөн буканы сатып акчасын тең бөлүп алышсын. Ошондой эле өлгөн буканы да тең бөлүп алышсын. Эгерде букасынын мурда эле сүзөнөк экенин билип туруп ээси аны карабаса, анда ал бука үчүн бука төлөп берсин. Ал эми өлгөн бука аныкы болот. 22 бөлүм. Эгерде кимдир бирөө өгүз же кой уурдап союп алса же сатса, анда бир өгүз үчүн 5 өгүз, бир кой үчүн 4 кой төлөйт. Эгерде кимдир бирөө уурунун үстүнөн чыгып, аны уруп өлтүрүп салса, анын каны үчүн жооп бербейт. Эгерде уурунун үстүнөн күндүз чыгып өлтүрүп салса, анда анын каны үчүн жооп бербейт. Уурдаган киши төлөш керек. Эгерде төлөй албаса, анда уурдалгандын ордуна өзү сатылсын. Эгерде уурдалган мал өгүз болобу, эшек болобу, кой болобу, уурунун колунан тирүү табылса, анда эки эселеп төлөсүн. Эгерде кимдир бирөө малын кое берип, бирөөнүн талаасын же жүзүм зарын тепселетип талкаласа,
анда алага өзүнүн талаасынын же жүзүм зарынын түшүмүнөн эң жакшысын берсин. Эгерде өрт чыгып тикендүү жыгачты каптап, бирөөнүн чөмөлөсү же эгини же талаасы күйүп кетсе, анда өрт чыгарган адам аны төлөп берсин. Эгерде кимдир бирөө жакынына күмүшүн же буюмдарын сактап турууга берсе, алар анын үйүнөн уурдалып кетсе, бирок ууру табылса, ал экеселеп төлөп берсин. Эгерде ууру табылбаса, анда үйдүн ээси соттордун алдына келип, жакынынын менчигине тийбегендигин айтып каргансын. Эгерде кимдир бирөө жоготкон өгүзүн же эшегин же коюн же кийимин же башка нерсесин жакын адамынан таап алып, меники десе, анда экөө тең сотко келсин. Сот кимди күнөөлүү деп тапса, ал ээсине экеселеп төлөп берсин. Ким өз жакынына эшегин же өгүзүн же коюн же башка бир малын багып берүүгө берсе, анан ал өлүп калса же майып болсо, же уурдалып кетсе, бирок эч ким көрбөсө, анда ал жакынынын менчигине тийбегендигин айтып, Кудайдын алдында каргансын. Мал ээси анын карганганына ишенсин, ошондо жакыны эч нерсе төлөбөйт. Эгерде уурдалып кетсе, анда ал мал ээсине төлөп берсин. Эгерде жырткыч жара тартып кетсе, анда далил үчүн жара тартылган тарпты көрсөтсүн. Жырткыч жара тартып кеткен малды ал төлөбөйт. Эгерде кимдир бирөө өз жакынынын малын пайдаланганга алса, ал мал ээси жокто майып болсо же өлүп калса, анда ал төлөп берсин. Эгерде малдын ээси жанында болсо, анда ал төлөбөйт. Эгерде малды акысын берип жалдап алса, анда акы жалданган малдын ордун бассын. Эгерде кимдир бирөө сөйкө салына элек кызды азгырып, аны менен жатса, анда калыңын төлөп кызды аялды калсын. Эгерде атасы ага кызын бербей койсо, анда кыз үчүн канча калың бычылса, ал ошончо күмүш төлөсүн. Балчы сыйкырчыларды тирүү калтырба. Мал менен жынысташкан адам өлүм жазасына тартылсын. Теңирден башка кудайларга курмандык чалгандар жок кылынсын. Келгинди кысымга алба, кордобо, анткени силер өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Жесирди да жетимди да кысымга алба. Эгерде аларды кысымга алып кордосоң, алар мага боздоп кайрылышат. Ошондо мен алардын ыйын угам. Мен каарданып силерди кылычтап кырам, аялдарыңар жесир, балдарыңар жетим калат. Эгерде сен менин элимдин жардыларына карызга акча берсең, анда аны кысымга алып, үстөк кошуп алба. Эгерде жакыныңдын кийимин күрөөгө алсаң, күн батканча кайрып бер. Анткени ал кийим анын жалгыз жаманчысы, ал анын денесин жаба турган кийими, ал эмнени кийип жатат? Ал мага ыйлап кайрылганда мен угам, анткени мен кайрымдуумун. Кудайга акарат келтирбе, өз элиңдин башчыларын жамандаба. Эгиниңдин биринчи түшүмүн, жүзүмүңдүн биринчи ширесин мага кечиктирбей алып кел. Уулдарыңдын ичинен тунун мага бер. Бодо малыңдын да, коюңдун да биринчи төлүм мага бер. 7 күн алар өз энелеринин жанында болсун. 8-нчи күнү аларды мага бер. Ошондо силер менин ыйык элим болосуңар. Талаада жырткыч жара тартып кеткен малдын этин жебегиле, аны иттерге ыргытып жибергиле. 23 бөлүм. Ушак таратпа, жалган күбө болбош үчүн абийирсизге кошулба. Көпчүлүктү ээрчип жамандыкка барба. Көпчүлүккө карап талаш тартышта адилеттиктен четтебе. Талаш тартышта жакырдыгына карап, анын ишин жактоочу болбо. Эгерде душманыңдын адашкан өгүзүн же эшегин тапсаң, аны ээсине алып барып бер. Эгерде душманыңдын эшеги жыгылып, көтөргөн жүгүнүн астында калганын көрсөң, талаага таштабай анын жүгүн чечиш. Жакырдын ишин туура эмес соттобо. Калптангач күнөөсүздүк үйгүзбө, адилеттүүнү ак жерден өлтүрбө, анткени мен мыйзамсыздык кылган адамды актабайм. Пара алба, анткени пара көздүүнү сокур кылып актын ишин бурмалайт. Келгинди таарынтпа, анткени силер келгин болгон кандай экенин билесиңер. Өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Жериңди 6 жыл иштетип түшүмүн ал. Ал эми 7-нчи жылы жериң эс алсын. Элиңдин жакырлары жанын баксын. Алардан калганын талаадагы жаныбарлар жесин. Жүзүм зарың менен зайтун дарагыңды да ошондой кыл. 6 күн иштеп 7-нчи күнү эс ал. Ошондо өгүзүң да, эшегиң да, күңүңдүн баласы да, келгин да эс алат. Силерге айтканымдын баарын аткаргыла. Башка кудайлардын аттарын атабагыла. Алардын аттарын оозуңарга албагыла. Мага арнап 1 жылда 3 жолу майрам өткөр. Ачыткысысынан майрамын өткөрүп тур. Мен сага буйругандай абыт айынын белгиленген убагында 7 күн ачыткысысынан же, анткени ошол убакта Мисирден чыккансың. Эч ким менин алдыма куру кол келбесин. Талаага эккениңдин биринчи түшүмүн алганыңда түшүм майрамын өткөр. Жылдын аягында түшүм жыйнаганыңда да түшүм майрамын өткөр. Эгедер Теңирдин алдына бардык эркек аттууларың жылына 3 жолу келсин. Мага арнап чалган курмандыгыңдын канын ачыткы кошулган нан менен бирге алып келбе. Мага арнап чалган майрамдык курмандыктын майы эртең мененкиге калбасын.
Жериңден алган биринчи түшүмүңдү Кудай Теңириңдин үйүнө алып кел, улакты өз энесинин сүтүнө бышырба. Мен даярдап койгон жерге сени жолдо сактап жеткириш үчүн алдыңа периште жиберип жатам. Андан корк, анын үнүнө кулак сал, ага каршы чыкпа. Эгерде каршы чыксаңар, ал силердин күнөөңөрдү кечирбейт, анткени менин ысымым анда. Эгерде анын үнүнө кулак салып, мен айткандын баарын аткарсаң, анда сенин душмандарыңа душман, кастарыңа кас болом. Менин периштем алдыңа түшүп, сени аморлуктардын, хеттиктердин, периздиктердин, канаандыктардын, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине алып барганда, мен аларды жок кылганда, алардын кудайларына табынба, аларга кызмат кылба, алардын иштерин туурава, тескерисинче аларды талкала, мамыларын кыйрат. Өз Кудай Теңириңе кызмат кыл, ошондо ал жеген наныңа, ичкен сууңа батасын берет. Мен сени оору сыркоодон арылтам. Сенин жериңде ара төрөгөндөр жана тукумсуз калгандар болбойт. Өмүрүңдү узак кылам. Сенин алдыңан коркунуч жиберем. Сен арасына барган элди дүрбөлөңгө түшүрөм. Бардык душманыңды сенден качырам. Сенин алдыңан чоң аарларды жиберем. Алар сенден хибиликтерди, канаандыктарды жана хеттиктерди кууп чыгат. Жереен калып, жырткыч айбандар көбөйүп сага кол салбаш үчүн мен аларды сенден бир эле жылдын ичинде кууп чыгарбайм. 30. Сен тукумда көбөйүп, ал жерди ээлемейинче, ал элдерди сенден азастан кууп чыгып турам. Сенин чегараңды Кызыл деңизден Пелишти деңизине чейин жана чөлдөн дарыяга чейин жеткирем. Ал жердин тургундарын сенин колуңа берем. Сен аларды кууп чыгасың. Алар менен да, алардын кудайлары менен да байланыш түзбө. Алар сени мага каршы күнөөгө түртпөшү үчүн сенин жериңде жашабасын. Анткени сен алардын кудайларына кызмат кылсаң, анда алар сен үчүн жайылган тор болот. 24 бөлүм. Анан Теңир Мусага мындай деди: Арунду, Надапты, Абыютту жана Исраилдин 70 аксакалын алып тоого чыгып, мага алыс туруп таазим кылгыла. Теңирге Муса гана жакындасын, ал эми тигилер жакындабасын, эл аларга кошулуп келбесин. Муса келип Теңирдин сөздөрү менен мыйзамдарынын баарын элге айтып берди. Ошондо бүт эл бир ооздон Теңир эмнени айтса, ошону аткарабыз дешти. Муса Теңирдин бардык сөздөрүн жазып алды. Эртеси эртең менен эрте туруп, тоонун түбүнө курмандык чалынуучу жай куруп, Исраилдин 12 уруусу үчүн 12 таш тизди. Ал Исраил уулдарынан уландарды жөнөттү. Алар Теңирге арнап бүтүндөй өртөлчү курмандыктарды чалышты жана тынчтык курмандыгына букачарларды союшту. Муса кандын жарымын табактарга куюп, жарымын курмандык чалынуучу жайга чачты. Анан келишим жазылган китепти алып элге угза окуп берди. Ошондо эл Теңир эмнени айтса, ошонун бардыгын аткарабыз, аны угабыз дешти. Муса табактардагы канды алып элге чачып мындай деди: Бул кан Теңирдин ушул сөздөрдүн негизинде силер менен түзгөн келишимин беките турган кан. Андан кийин Муса менен Арун, Надап менен Абыют жана Исраилдин 70 аксакалы тоонун башына чыгышты. Ошондо алар Исраилдин Кудайын көрүштү. Анын бутунун астында асмандай ачык көк, таза жакуттан жасалган кыштай болгон нерселер жаткан эле. Ал Исраилдин тандалган уулдарын өлтүргөн жок. Алар Кудайды көрүштү, тамак ичип жешти. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Тоого чыгып мага кел да, ошол жерде бол. Мен сага аларды үйрөтүш үчүн өзүм жазган мыйзам менен осуяттарды берем. Муса өз кызматчысы Жашия менен ордунан туруп, Кудайдын тоосуна чыкты. Ал эми аксакалдарга: Биз кайрылып келгиче ушул жерде күткүлө. Арун менен Хур силер менен болот. Кимдин жумушу болсо, ошолорго келсин деди. Муса тоого чыгаар менен тоону булут каптады. Теңирдин даңкы Синай тоосун чулгады. Булут тоону 6 күн каптап турду. Ал эми 7-нчи күнү Теңир булуттун арасынан Мусаны чакырды. Тоонун башындагы Теңирдин даңкынын көрүнүшү Исраил уулдарынын көз алдында бардыгын жалмап салуучу оттой болду. Муса булуттун ичине кирип, тоонун башына чыкты. Муса ал тоодо 40 күн 40 түн болду.